Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы иш менен камсыз болуу жана жумушсуздук. Сабактын планы. Жумушсуздук деген эмне? Калктын иш менен камсыз болушу. Жумушсуздук деген эмне? Жумушсуздук адатта адам иштебеген жагдай катары аныкталат. Жумушсуздун жашы 18ден 64кө чейин деп аныкталган. Анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча 18 жашка толгондон баштап жаран эмгекке жарамдуу болуп саналат. Ал эми пенсия курагында жарандын эмгекке жарамдуулугу төмөндөп, ардагер болуп саналат. Ошондой эле жумушсуз статусундагы адам активдүү иш издеп жүрүүчү катары дагы каралат. Демек, жумушсуздар бул өлкөдөгү активдүү иш издеп бирок таба албаган адамдардын баары. Жумушсуздук экономикалык теңсиздикти күчөтүп, экономикалык өсүшкө зыян келтирет. Жумушсуздар топтогон акчасына жашай беришет, ошондуктан алар жакыр болуп калышат. Жумушсуздук калктын эмгекке жарамдуу белгилүү бир бөлүгү өзүнө жумуш таппагандыгы менен мүнөздөлүүчү татаал социалдык экономикалык абал. Эл аралык эмгек уюмунун аныктамасына ылайык, иштегиси келген, иштей албаган, бирок жумуш орду жок адам жумушсуз болуп эсептелинет. Илимий-техникалык процесстин таасири, өндүрүштүн натыйжалуулугунун өсүшү, экономиканын тармактык структурасынын өзгөрүшү, өндүрүштүн кыскарышы жана башка социалдык экономикалык процесстердин натыйжасында ага ылайык жумушчу күчүнүн саны кыскарышына же анын сапатына жана структурасына жаңы талаптар коюлат. Жумушсуздук кризис учурунда кескин көбөйөт. Калктын иш менен камсыз болушу. Калктын иш менен камсыз болуусу өздүк эмгекке негизделген киреше алууну болжолдойт. Ал коомдун эмгек коллективинин ар бир кызматкердин эмгекке жөндөмдүүлүгүн натыйжалуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. Иш менен камсыз болуу коомдук пайдалуу ишмердик менен алектенүү. Аларга жалданып иштегендер, үй чарбачылыгында иштегендер, аскер кызматкерлери, ишкерлер, фермерлер, кооператорлор жана калктын башка категориялары кирет. Мындан тышкары, анын үйдөн иштөө, окуучулардын бош убактысында иштөөсү, бир эле убакта бир нече жерде иштөө деген түрлөрү да бар. Рынок мамилелеринин шартында биздин өлкөдө калктын иш менен камсыз болуу проблемасы курч коюлууда. Айрым кесип ээлеринин жана адистердин жетишкендигине карабастан, Кыргызстандын дээрлик бардык райондорунда жумушсуздук өсүүдө. Бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызмат ишмердигин түп тамырынан жакшыртуу маселеси турат. Убактылуу иштебеген жарандарга социалдык гарантиялар, жумушсуздарга жөлөк пул жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө материалдык жардам берүү маселелери бар. Рынок мамилелеринин шартында биздин өлкөдө калктын иш менен камсыз болуу проблемасы курч коюлууда. Айрым кесип ээлеринин жана адистердин жетишпегендигинен Кыргызстандын бардык райондорунда жумушсуздук өсүүдө. Бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызмат ишмердигин түп тамырынан жакшыртуу маселеси турат. Убактылуу иштебеген жарандарга социалдык гарантиялар, жумушсуздарга жөлөк пул жана анын мүчөлөрүнө материалдык жардам берүү маселелери бар. Тема боюнча суроолор. Жумушсуздар деп кимдер эсептелинет? Жумушсуздук деген эмне? Иш менен камсыз болуу дегенди кандай деп түшүнөбүз?